Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге катталуучубуздун суранычы менен парфюмер деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. А что здесь? Просто цветы. Тасманын башында абакта отурган Жан Батист аттуу адамды көрөбүз. Ал буга чейинки жасаган иштери үчүн жазага тартылып, дарга асылганы жаткан. Биз мындан соң бир топ жылдар артка кайтып, окуянын эң башына кайтып келебиз. Бул Жан Батист деген адам Францияда балыктарды сойгон жерде жарык дүйнөгө келген эле. Айланасы жагымсыз жыттарга толгон жерде төрөгөнү калса да, Жан Батисттин апасы балыктарды союп иштеп жаткан эле. Бир маалда анын толгоосу башталат да, ал үстөлдүн астына кирип эле төрөп салат. Андан соң эле баласын карап да койбой ишин уланта баштайт. Ал буга чейин 4 баланы төрөп, төртөө тең ушундай абалда өлүп калган эле. Бирок бул ымыркайга эч нерсе болбой эле. Ал бир аздан кийин үнүн чыгарып ыйлап баштайт. Аны ал жердеги элдер байкап калышат да, өз баласын өлүмгө кыйган деген доо менен эле апасын дарга асып салышат. Ал эми жанагы ымыркайга Жан Батист деген ат беришет да, балдар үйүнө берип салышат. Аны балдар үйүнө алып келишкенде чоңураак балдар аны тегеректеп калышат. Башка балдар ымыркайдан коркушуп, аны өлтүрүп койгонго аракет кылышат. Бирок балдарды баккан Гаяр аттуу аял аларды көрүп калат да, ымыркайды сактап калат. Ошентип арадан жылдар өтүп, Жан Батист көп сүйлөбөгөн бала болуп чоңоет. Анын эң негизги өзгөчөлүгү мурдунда болчу. Анын мурдунун жыт сезгичтиги абдан күчтүү болуп, кандай гана жыт болбосун алыстан эле жыттап сезе билчү. Керек болсо башка балдар аны алма менен билгизбей чабышканда, ал алманын жакындап келе жаткан жытынан эле сезип буйтап кеткенин байкайбыз. Жан Батист үчүн кандай гана жыт болбосун айырмасы жок болчу. Ал үчүн жыттардын баардыгы жаратылыштын тили сыяктуу сезилчү. Ошентип Жан Батист бир топ эле чоңойгондо Гаяр айым аны тери иштеткен адамга сатып жиберет. Бирок өкүнүчтүүсү Гаяр айым кайрадан үйгө кайтып бараткан жолдо аны өлтүрүп акчасын алып кетишет. Ал эми жанагы тери иштеткен Гремаль деген адам Жан Батисттин өзгөчө чыйрак экендигин байкап, терилерди сатып келүү үчүн шаарга барчу балдарга кошуп коет. Ал шаарга жеткенде жаңы аңкыган жыттарды жыттап, алардын кайсыл жактан чыгып жатканын сезип жатты. Бир кезде ал өтө эле аңкыган жытты сезип калат да, жыттап жүрүп отуруп, атырларды саткан дүкөнгө келип калат. Ал жердеги көп атырлардын арасынан Амур жана Психея деп аталган жаңы чыккан атыр көп элдерге жагып жаткан эле. Бирок көп өтпөй эле Жан Батист дагы бир өтө аңкыган жытты сезип калат да, ошол жытты кубалап жөнөйт. Ал жыттап жүрүп отурат да, акыры жыттын кимден чыгып жатканын көрөт. Көрсө ал жыт жемиштерди көтөргөн сары чачтуу кыздан келип жаткан экен. Буга чейин мындай аңкыган жытты сезбеген Жан Батист ушул жерден башын жоготот. Ал сары чачтуу кызга аябай жакындап барат. Жана ал кыз Жан Батистти көрүп эле коркуп кетти. Кыз качып кетип калганда Жан Батист анын артынан кайра эле оңой эле таап барып, аңкыган жытка мас болгондой болуп эле билгизбей кыздын жанына чейин барат. Бир кезде кыз аны көрүп калат да кыйкыра баштаса, анда Жан Батист кыздын оозу мурдун жаап алып, ал жерде кишилер өтүп бараткандыктан алар кетип калгычакты күтүп турат. Бирок ал жердеги адамдар кетип калгандан кийин Жан Батист жанагы кызды өлтүрүп алганын билет. Ошол замат эле жанагы аңкыган жыт жоголо баштап, Жан Батист ал жытты сактап калганга аракет кылып, ал кыздын кийимдерин чечип, бирок жыт таптакыр эле жоголуп кетти. Качан ал Гремальга кайтып келгенде, Гремаль аны уруксатсыз кетип калгандыгы үчүн жазасын берип уртокмокко алат. Арадан күндөр өтүп, Жан Батисттин тагдыры шаардагы эң мыкты атыр жазагыч Жузе менен байланышат. Жузе абдан көп атырларды жазап, анын дүкөнүндө кардарлардын саны өзүлчө эмес. Бирок акыркы учурларда Амур жана Психея деген атыр чыккандан бери кардарлар Жузенин атырын көп деле албай калышты окшойт. Анда Жузе ошол Амур жана Психея деген атырдын курамында эмнелер бар экендигин билгенге аракет кылып, анын мындай аңкыган жытынын сыры эмнеде экенин тапканга аракет кылып, бирок такыр эле таппай жатты. Бир күнү Жан Батист ошол Жузенин үйүнө тери жеткизип келип калат. Ал терилерди Жузенин жертөлөсүнө алып кирип баратканда, ар кандай идиштердеги жан жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн жыттары сакталып турганын көрөт. Ошол жерден Жан Батист сөздүн учун чыгарып эле жыттарды жакшы айырмалай алаарын айтат. Сөздөн сөз чыгып отуруп, Жан Батист Жузеге жанагы жаңы чыккан атыр Амур жана Психеянын курамында кандай заттар бар экенин бат эле аныктап, дал ошондой атырды азыр көз алдыңызда жасап берип коем деп айтат. Анда Жузе ага көп деле ишенбей турса, Жан Батист ар кайсы жыттарды алып кошуп жатып эле жасап салды окшойт. Жузе дал ошондой аңкыган жытты сезип, Жан Батист болсо ошол эле атырга дагы кошулмаларды кошуп жакшыртып коет. Аны жыттаган Жузе өзүн бейиште жүргөндөй сезип эле жыттын кумарына батып калды окшойт. Андан соң Жан Батист кетип жатып эле, мени өзүңүзгө жардамчы кылып алыңыз, мен да сизден көп нерселерди үйрөнгүм келет десе, Жузе бул жөнүндө ойлонуп көрөйүн деп койду. Таң эрте Жузе Гремальга келет да, бир топ кымбат акчага Жан Батистти сатып алат. Бирок Гремальдын дагы өмүрү узак болбой, ал мас болуп көчөдөн
башы менен ташты сүзүп эле сууга түшүп өлүп калат. Ошентип Жюзенин ишкерлиги кайрадан гүлдөй баштап, анын жаңы чыгарган атырларын элдер көп сатып ала баштады. Жан Батист дагы Жюзеден атырларды формула түрүндө жасаганды үйрөнүп, ар кандай көп сырларды биле баштады. Бирок Жан Батисттин эң негизги көксөгөн нерсеси айланадагы баардык жыттардын жытын сактап калуу эле. Ошол жыттардын арасына адамдын жыты да кошулат. Жюзе аны көп нерселерге үйрөтүп жүргөн кезде анын үйү маал-маалы менен титиреп, силкинип турчу. Жюзе Жан Батистке аңкыган жыттын идеалдуу 12 түрү бар экендигин айтат. Бирок кээ бир уламыштарга караганда бул аңкыган идеалдуу жыттын 13 түрү да бар деп айтышат. Аны жыттаганда элдин баардыгы акылынан адашып, өздөрүн бейишке түшүп калгандай эле сезишчү деп айтты. Бирок азыркы учурда 13 түрдү эч ким тапкан эмес деп айтты. Ошентип Жюзе Жан Батистке ар кандай жыттарды кантип сактап калыш керек экендигин үйрөтөт. Аягында ал кошумчалап, бирок кээ бир жыттарды идиште сактап калуу такыр мүмкүн эмес деп айтат. Ушундан кийин Жан Батист бир топ убакытка чейин төшөктөн турбай ооруп жатып калат. Акыры ал төшөктөн туруп, Жюзенин кеңеши менен атырлардын мекени болгон башка шаарга кетмекчи болот. Жюзе аны эркин адам катары боштондукка чыгарат. Бирок анын ордуна Жан Батисттин оозунан жүздөгөн атырлардын формулаларын жазып калат. Ошентип Жан Батист андан кетери менен эле Жюзе дагы Гая Райым менен Гремальдын өмүрүн кайталап, анын үйү дагы бир жолу титирейт да үйү толук бойдон көчүп кетип, Жюзе көз жумат. Жан Батист Грасс шаарын көздөй жөө барат жана жолдон көптөгөн жаңы жыттарды табат. Күндөрдүн биринде ал эч бир жыты жок үңкүрдү таап алат. Ал ошол жерде бир топ убактысын өткөрөт. Акыры ал өзүнүн денесинде эч кандай жыт жок экенин сезип үңкүрдөн чыгат. Ал жолдо баратса, анын жанынан арабада кетип бара жаткан сары чачтуу кыз өтөт. Жан Батист болсо анын аңкыган жытын алыстан эле сезип, баягыдай эле башын жоготуп кое жаздады. Ошентип ал жанагы Лаура деген кыздын жытын кубалап отуруп эле анын үйүн дагы таап келип алат. Жан Батист ал атыр жасагычтардын мекени болгон Грасс шаарында Арнольфи менен Дрюонун атыр жасаган ишканасына ишке кирет. Жан Батист ошол Арнольфи айымдан ар кандай жыттарды майга сиңирип алууну үйрөнөт. Ал эми экинчи ыкмасы гүлдүн жалбырактарын сууга аралаштырып жытты сиңирип алуу эле. Жан Батист ушул эки ыкманы тең колдонуп көрүүнү чечип, бир кызды кармап алып эле ошол жалбырактар салынган сууга салып коет. Бирок ал ыкма ишке жараган жок. Анын үстүнө башка адамдар анын кылыгын билип кала жаздашты. Анда Жан Батист экинчи ыкманы колдонуп көрмөкчү болуп, бир сойку кызды акчага сатып алат да анын денесиндеги жытты алуу үчүн денесине майды сүйгөп баштайт. Анын эмне кылып жатканын түшүнбөгөн кыз андан баш тартып кетмекчи болуп жатканда, Жан Батист көпкө ойлонбой эле аны таяк менен чаап өлтүрүп салат. Андан соң ал кыздын денесине майды сүйгөп чыгат да кайра майды чогултуп алып өзүнүн процессине салып, кыздын жыты сакталган атырды жасап алып, ошентип адамдардын жытын сактап атырга айландырып алууну билип алды. Ойлонуп отуруп ал баягы Жюзе айткан аңкыган жыттын идеалдуу 13 түрүн өзү жасап чыкмакчы болот. Ошентип эң алгач эле ал баягы атасы Антуан менен жашаган Лаура деген кыздан баштамакчы болот. Бир күнү майрамдык кече болуп, көп кыздар лабиринтте жашынмак ойноп жатышканда, Лауранын атасы Антуан тынчсызданып эле кыжаалат болуп жатты. Анын жүрөгү сезгендей эле лабиринттен эки эгиз кыз чыкпай калат. Албетте ал эгиз кыздарды Жан Батист алып кеткен эле. Жана ал кыздардын жытынан атыр жасагандан кийин Дрюо анын ишин билип кала жаздап, сырттан ачууланып кирип келген кезде Жан Батист жанагы атырдан колуна бир тамчы тамызып коет. Анда аңкыган жыт Дрюонун мурдуна жетип, ал бат эле ачууланганы жазылып кетет. Ошентип жанагы дайынсыз жоголуп кеткен эки эгиз кызды эртеси жылаңачтанган өлүк денелерин көлдөн табышат. Анан да ал кыздардын чачтары кырылган болчу. Шаардык кеңеш чогулуп, алардын арасында отурган Антуан сөз баштап, бул киши өлтүргүч табылганча кеч келгенде кайсы бир убактан тарта коменданттык саат жарыялоону сунуштайт. Бирок башкалары мындай жагдай соода саттыкка зыянын тийгизет деп коркушат. Ошентип Жан Батист жанагы коллекциясын чогултуу үчүн чыныгы киши өлтүргүчкө айланат. Ал эч кимге билгизбей эле улам бирден кызды өлтүрүп, чачтарын кырып, жылаңачтап ар кайсы жерге таштап кете берет. Бир күнү шаардык кеңешке кат алып келишет жана ал катта жанагы киши өлтүргүч табылганы жазылып, ал адам баардыгын мойнуна алгандыктан аны өлүм жазасына тартышыптыр. Бул кабар келгенден кийин шаар кайрадан мурунку калыбына келип, коменданттык саат алынды. Бирок Антуандын жүрөгү сезгендей болуп, киши өлтүргүч дагы эле тирүү жүрөт деп айтса, аны эч ким уккан жок. Ал эми Жан Батист 12 кыздын өмүрүн алган 12 баш адаштыруучу жытты сактап алып, эми 13-сү гана калган болчу. Жана ал албетте Лаура болчу. Жан Батист кечинде Лаураны кармаганга аракет кылат. Бирок атасы Антуан аны чакырып калып үйүнө алып кетет. Антуан кооптонуп кызынын бөлмөсүнүн терезесин бекитет. Андан соң түндө уктап жатып кызы жөнүндө коркунучтуу түш көрөт да ойгонуп кетип кызынын бөлмөсүнө кирип барса, кызы аман эсен экен. Бирок таң калыштуусу бөлмөнүн терезеси ачылып калганын көрүп, бөлмөгө чындап эле башка бирөө киргенин билип, дароо эле кызын алып эртеси шаардан чыгып кетет. Ал Лаураны сактап калуу үчүн бир канча алыстыкта жайгашкан аралга алып барып жашырмакчы болот. Жытты сезип эле Жан Батист Лауранын шаардан чыгып кеткенин сезет. Ал дагы тезинен шаардан чыгып, кароолчулардан кыздын кайда кеткенин сураса, Антуан кароолчуларга айтып койгондуктан кароолчулар туура эмес багытты көрсөтөт. Бирок Жан Батист болбой эле жыт сезгичтиги менен Лаура кеткен тарапты
картты таап алды окшойт. Антуан менен Лаура деңиз жээгине келип мейманканага түнөмөкчү болуп калышат. Эртең менен алар деңиз менен жүрүп отуруп аралга жетип барышмак. Ал эми Жөренин ишканасынан Бирит баягы өлтүрүлгөн кыздардын кийимдерин жана чачтарын таап чыгат. Эми элдер өлтүргүчтүн Жан Батист экенин билип калышты. Антуан баардык коопсуздукту карап кызынын терезесин бекитип, эшигин да бекитип, ачкычын жанына коюп коет. Бирок жетип келген Жан Батист үйгө эч эле бир билинбей кирип келип, ачкычты акырын алат да кызынын бөлмөсүнө ачып кирип ишин бүтүрөт. Ал эми таң атканда Жан Батист Лауранын жытынан жазылган атырды да жаза бүтүп калган эле. Антуан болсо төшөктөн туруп ачкычын алып кызынын бөлмөсүнө ачып эле чачы кырылган Лауранын жансыз денесин көрөт. Ал эми Жан Батист болсо бул кезде жанагы аңкыган 13 идеалдуу атырды бир идишке аралаштырып, ааламда жок болуп көрбөгөндөй укмуштуудай атырды жасап салды. Дал ошол учурда Антуан бир канча адамдары менен Жан Батистти кармап алат. Ал Жан Батистти асып алып сууга будумуктуруп кыйнап, менин кызымды эмне үчүн өлтүрдүң деп бир канча жолу суроо салып, бирок такыр эле жооп ала албай коет. Ошентип биз баягы тасманын башындагы көрүнүштөргө келебиз. Желдеттер аны абактан өлүм жазасына тартууга алып чыкканы жатышканда, Жан Батист катып койгон идеалдуу укмуштуудай атырын алып чыгат да анын оозун ачып койсо эле желдеттин баардыгы аңкыган жытка кумарланып, Жан Батисттин оозунан эмне чыкса эле аткарып жатышты. Ал эми аянтка чогулган көп эл киши өлтүргүчтүн өлүмүн көргөнү келишти. Бирок окуя такыр эле эл күтпөгөндөй болуп, аянтка ат араба келип токтойт да ичинен жасалгалуу кийинген Жан Батист түшөт. Ал мойнуна жанагы атырдан сүйгөп койгон эле. Элдин баары таң калып эле укмуштуудай аңкыган жытты сезип, алардын алдында укмуш даражалуу адам келаткандай эле тым-тырс болуп туруп калышты. Жан Батист ортого чыгат дагы жанагы атырдан ак кездемеге тамчылатып, аны ары бери желдеткенде баш адыштырган укмуштуудай аңкыган жыт элдин баарына тарайт. Элдин баардыгы аңкыган жытка мас болушуп, баштары адашып эле баардыгы чечине башташат. Ал эми Жан Батист болсо бул учурда баягы эң алгачкы сары чачтуу кыздын элесин эстеп, анын жытын сагынгандай болуп көздөрү жашылданып, бул учурда баардык нерсени ал кыздын жытына алмаштырууга деле даяр эле. Ошентип ал жердеги элдердин баардыгы жинди болуп калышып, бир гана Антуан кыжырданып, кылычын кармап Жан Батистти өлтүргөнү келе жатты. Бирок ал деле Жан Батисттин жанына жеткенде чыдай албай, кылычын таштап тескерисинче Жан Батисттен кечирим сурайт. Бир канча убакыттан кийин жанагы элдер эсине келе баштап, эмне кылып койгондорун өздөрү билбей эле уяттарынан жерге кирип кетчүдөй болуп калышты. Элдер болсо жанагы дүйбөрдү күнөөлүү деп эсептешип, аны дарга асып салышат. Ал эми Жан Батист болсо кайрадан Парижге, өзү жарык дүйнөгө келген жерге барат. Колундагы идеалдуу атыр менен ал элдин баардыгын сыйкырлап, керек болсо дүйнөнү багындырып алмак. Бирок Жан Батисттин андай нерсеге эч кандай кызыкчылыгы жок. Анын азыркы көксөөсү баягы эң алгачкы жолуктурган сары чачтуу кыздын өзүнө болгон сүйүүсү гана керек болуп турду. Бирок эми ал убакытты артка кайтара албайт. Ал баягы өзү төрөлгөн балык союлатуучу жайга келет да жанагы атырын өзүнө башынан ылдый куюп салат. Ал эми ал жердеги адамдар анын денесин жырткыч немедей эле талап кетишти окшойт. Ошентип ал жок болуп, аны менен кошо атыры да жок болгонун көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.